Салам алейкум. Мекендештер, кандайсыңар? Тынчсыңарбы, амансыңарбы? Сөзүм кыска нуска кылайынчы, мен узунаак видео тартым жанаган берчи кетпей атат. Жердештер, мына эме Адаханды бир нерсе кылып жок кылгылачы, жаман буларды сүйлөгөн сөздөрү жаман кыргыздын баягы канына тие турган сөздөрү сүйлөп атат. Мына кече жакында Рахман Разыков, мен ишенбесем азыр президентке койгон талапкерлерди карап чыктым. Рахман Разыков жок экен талапкерлердин арасындачы. Эмнеге ол антип агитация иштерин жүргүзүп атат? Агитация иштери мейли жүргүзсө дагы туура жакшы сөз сүйлөп жүргүзбөйбү? Кече куршак барып алып, оштарга жүзөлөр берип туруп бетине түкүрө берсе дагы боло турган болуп калды деп тантып атат. Бул кандай жаман сөздөр сүйлөп атат? Биз эмне ошондойбуз оштуктар? Биз ошондой даражага барып калдыкпы? Адамдын номусуна тие турган сөздөр сүйлөп атат бул акмактар. Рахман мырза, сен өзүң оштон болосуң го, эмне деп тантып атасың? Давай, срочно кечирим сураган айтып коеюн. Биринчиден, экинчиден, сен андай агитация иштерин алып барган сен акың жок. Сен өзүң президент талапкер эмес экенсиң. Сен эмне деп былжырап атасың? Майли кече парламенттик шайлоодо эми түшүнөт элек, сен парламентке эмеде бар элең сен дагы анын арасында. Президенттеги Адахан болуп атат го. Адаханың дагы кеңиреп Россияга келип бир кыргыз болушун, орус болсун деп атат. Анан көлдүктөрдү андай деп чыкты. Алайга барып алып Садыр экөөбүз бир болуп калды эме, Садыр иниме жол бошоттум деп чыкты. Кичине жалган сүйлөп атканда бет деген чымыраш керек да, адамдачы бет деген чымыраш керек, акмак. Андан башта жанакы советке барып алып жаман сөздөрүн сүйлөдүң эле. Ушунча кыргыз эл сабыр кылып унчукпайт экен, унчукпай келатат сен сөзүңөчү. Мен мына Адаханды эч качан кечирбейм ушул сөз үчүн. Мен Адаханды шайлап жүрдүм эле кече парламентке, мен Адаханды шайлаган элем, бирок өзүнүн абырын өзү кетирди. Булчу ушундай жаман сөздөр сүйлөп атыпчы. Ошентип талапкерлерин дагы өзү жок кылып алды. Эмгенгирап жанагындай эме болуп көрүнөт бизге. Акылдуу болуп көрүнөт. Давай, срочно кечирим сурагыла. Үстүнөн иш козгогула. Бул жанагындай кыргыз элин бири-бирине душман кылып эме болуп атышат. Кыргызды эртеге онча эмеде уруш тополоң чыгарып ийбесе эле болду, бул акмакчы. Мен жанагы Акаев менен Бакиевди кечирдим. Мына Адаханды мен кечирбейм айтып коеюн. Адаханды кечирбейм. Ошолордун ордуна бул Адахан болгондо, мына 5 жыл, 10 жыл болду кеткендерине. 10 жыл Кыргызстанды жамандайды эле. Молодец ушу Акаев менен Бакиев. Бир жаман сөзүн сүйлөбөй, сабыр кылып бунчукпай отурушат. Молодец ошол адамдар. Адахан мына Кыргызстанда туруп бул жаман сөздөр сүйлөп атат. Бул кандай адам бул? Сен оштарды эме кылган үчүн Рахман, давай кечирим сура, срочно кечирим сурап койгон айтып коеюн.